Балажан окуу борбору кичинекей акылман ирими. Мугалим Кенжеева Аида Алымбековна. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Кана балдар айткылачы, бир жылда канча мезгил бар? Канча мезгил бар эле? Эстейбиз. Туура, 4 мезгил бар. Алар кайсылар эле? Биринчи кыш, андан кийин жаз, андан кийин жай, акыркы мезгил күз. Азаматсың, унутпаптырсың. Бир жылда 4 мезгил бар. Азыр жылдын кайсы мезгили балдар? Айткылачы, азыр жылдын кайсы мезгили? Ойлонобуз. Ооба балдар, азыр жылдын жаз мезгили. Жалбырактар жашылданып, өрүктөр гүлдөп, бак-дарактар бүрдөп жаткан мезгил азыр. Жазында кайсы айлар бар экенин билесиңерби? Менен чогуу айткыла. Март, апрель, анан май. Жазында 3 ай бар. Ар бир мезгилде 3 айдан болот, Силер бул айлардын кыргызча аталыштарын бар экенин билесиңерби, балдар? Ар бир айдын кыргызча аталышы болот да. Мисалы, марттын кыргызча аталышы жалган Куран айы. Ал эми апрелдики чын Куран айы. Май болсо бугу айы. Үйрөнүп алгыла. Азыр жаздын кайсы айы болду экен, балдар? Билесиңерби? Туура, азыр апрель. Демек, кыргызча чын Куран айы. Бүгүн балдар, апрелдин 17-си, күнгө жума. Келгиле балдар, жума күндөрүндө эстеп алалы. Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби. Бир жумада 7 күн бар. Бул күндөрдү тептериңе көчүрүп жазып ал. Андан кийин жатта. Бүгүн балдар, өткөн сабакта өтүлгөн Ц тамгасын кайталайбыз. Мына Ц тамгасы силер менен учурашып атат. Силер да учурашып койгула. Кана эстеп көргүлөчү балдар. Ц тамгасы кайсы сөздөрдө бар эле? Айткылачы. Цемент, азаматсыңар. Цирк, туура. Милиция, азаматсыңар. Цикорий, цикорий деген гүл экен. Андан кийинки сүрөт цитрус, цех. Дагы кайсы сөздөрдү билесиңер, айткылачы. Азамат, сен дагы көп сөздөрдү билет турбайсыңбы? Эми силерге тапшырма. Дептериңе төмөнкү сүрөттөрдү сөздөргө алмаштырып, сүйлөмдөрдү толук жаз. Мисалы, биринчи сүрөттө балдар мугалими менен. Балдар, экинчи сүрөт цирк экен. Үчүнчү сөз дагы ойлоп табасыңар, дагы сүйлөмдүн аягына чекит коебуз. Мисалы, мен мындай сүйлөм түздүм. Балдар мугалими менен циркке барышты. Сүйлөмдүн аягына чекит коебуз. Андан кийинки сүрөт
жаныбарлар экен цирктеги, клоундар экен. Бул сүрөттөрдүн ордуна сөздөрдү коюп, дагы өзүңөр сөздөрдү кошуп, сүйлөм түзүп, сүйлөмдүн аягына чекит койгула. Видеону паузага коюп тур. Чарчадыңарбы балдар? Азыр анда ордуңардан тургула. Мен 15ке чейин санайм. Силер о биринчи баладай болуп, отуруп, кайра турасыңар. Ана кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, токтобо, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Азамат, өзүңө өзүң кол чаап кой. Эми колубузду өйдө көтөрөбүз. 10 жолу оңго, солго чоюлабыз. Кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Азаматсың. Азыр болсо суга сүзөбүз. Суга сүзгөндү билесиң да, 5 жолу алдыга, 5 жолу артка. Кеттик, санайм. 1, 2, 3, 4, 5. Эми артка. 1, 2, 3, 4, 5. Азамат. Өзүңө өзүң жакшылап кол чаап койчу. Эми кайра ордуңа отур. Азаматсың. Кичинекей акылманым. Жакшы машыгуу жасадың. Азыр болсо оюн ойнойбуз. Макулсуңбу? Мен бир сөздү айтам. Сен болсо ага карама каршы келе турган сөздү айтасың. Ак десем, сен кара дейсиң. Туура. Ак. Ысык. Ачык. Азамат. Катуу. Таттуу. Асман. Акылдуу. Таза. Карама каршы сөздөрдү таптыңбы? Жетишпей калсаң, видеону кайра артка түрдүрүп алып, кайра айт. Кийинки тапшырма балдар. Дептериңе карама каршы келе турган сөздөрдү эки тарапка жазып, чарчыларды чийип, чарчылардын ичине карама каршы келе турган сөздөрдү жаз. Анан аларды туташтырып, бирдей түскө боеп коесуң. Мисалы, бул жерде ачууну таттууга туташтырабыз. Ачууну кызылга боесоң, таттууну да кызылга боейсуң. Ысыкты жашыл кылсаң, муздакты да жашыл кыласың. Түшүндүңбү? Аткара кой. Азаматсың. Азыр болсо алипе китебиңе Ц тамгасын ачып, дагы бир жолу жакшылап окучу. Видеону паузага кое тур. Азаматсың, тапшырмаларды абдан сонун аткардың. Эми 3 тапшырманы эсиңе тутуп ал. Биринчиси, цирк темасында аңгеме түзүү. Андан кийин жыл мезгилдерин, жума күндөрүн кайталап жаттоо.
жакшылап жаттагандан кийин видеого тартып мага жөнөт.